кичине ошо жакшы болгонум, ошо жакшы болдум. Ишиктерим кайтты. Осы ишке эметип ошо дем албай калгам, дем чыкпай ушундай адыш көрүп калгам. Көзүм операция өз алдынча баса албай кыйналдым. Себеби муундарым да ооруйт. Ошо муундарым ооруганда ошо дары ичкенде кичине ушинтип кыймылдап калам. Эми болгон нерсени болгондой эле көрсөтө беришиңиз керек же. Болгон нерсени болгондой эле көрсөтө бересиз. Уялып, жашырып не кыласыз? Жашырып не кыласыз? Мен өз азыр 51 жаштамын. Кырабылжанын Биймирз айылында туулуп чоңойгонмун. 2013-төн бери ушинтип төшөктө болуп калдым. Ушинтип катты ооруп, анан кийин аябай катты ооруп, ошо мен аябай кандай катты ооруганмын. Катты ооруганда ошо бир врач ошо мени жакшы кылды. Ошон үчүн мындан кичине адамга окшоп калган болсо аябай шишип кеткенмин. Ошо врачыма мен ыраазымын. Ошондо мени адам катарына кошуп койгонуна. Ошо 8 класста окуган кызымды аяйм. Тартпай турчу. Койчу кызым. Эми болгон нерсени болгондой эле көрсөтө беришиңиз керек же. Болгон нерсени болгондой эле көрсөтө бересиз. Уялып, жашырып не кыласыз? Жашырып не кыласыз? Жашырбай эле болгон нерсени болгондой айта бериң. Канча жыл болду эже ушул төшөктө? 2013 2 жолу операция болдум. 2 жолу операциядан кийин ушинтип биринчи ооруганда мына далмен кармады. Ушул оору. Анан кийин ошо жүрүп отуруп төшөккө жыкты. Ошо баса албай калдым, баса албай ордуман тура албай калдым. Жада келсе мына частный Ош-Костровго жатып чыктым. Городской больницага да жатып чыктым. Ал жерге 2 жол носилка менен алып барышты. Жок, жакшы болбодум. Акыры областной больницада барып ошодон кичине ошо жакшы болгонум, ошо жакшы болдум. Ишиктерим кайтты. Болбосо ишикке эметип ошо дем албай калгам, дем чыкпай ушундай адыш көрүп калгам. Ичимен бери шишик болуп кеткен. Бетимен бери. Бетим ишик азыр кайтып калганы. Азыркы убакытта дары менен жашайм. Себеби дегенде мен сага кайрылганым себеби ошол азыр адамдар көп эле алдап атат. Ошого мен сен айткан себебим биринчи алып барып ошо глазной врачка алып барып көрсөткөн. Көзүмдүн ошо катарагын чынбы жалганбы экенин көр. Көзүм азыр мындай тунук айнекте сыртына клинка каптап койгондой болуп көрүнөт. Мисалы үчүн мына 1 метр турасың, көрүнбөйсүң, сени тааный албайм. Ошон үчүн көзүмдү операция өз алдынча баса албай кыйналдым. Себеби муундарым да ооруйт. Ошо муундарым ооруганда ошо дары ичкенде кичине ушинтип кыймылдап калам. Дары ичпесем ошо эртең менен турганда ошо катып калам. Кызым саарылып турат, ошо дарын берет. Дарын бергенден кийин анан ордуман туруп кичине чай ичип, ушун тамак ичип калам. Болбосо ошо мойнуман бери катып калат. Анан качан чыктык больницадан? 14 февралда чыктык. Ошо ал жерден коом жардам берген үчүн ошол жака больницага жатып чыктык. Анан ошонун акчасы менен анан ошодон бери
ошо дары менен жашап атам, дары деле ала албай атам. Толук дарымы албай атам да. Себеби дарыларга мен жазып берген врачым. Не кылайын, алган пенсиям 5865 сом жетпейт. Кыйналып жашап атам. Ошо бир ичке жара келсе кээде баса албай калам. Үй шартым ошо бир комната. Күнөстө ошо бир комната. Бардык ошо эч условиясы жок. Жайым ошо. Азыркы убакта ошондой өтө эле кыйынчылыкта жашап атам мен. Эже буга чейин басуу эле жүргөнсүз, көрүү эле. Аягында жакшынакай болуп жүргөнмүн. Эч кандай мындай орунду билчү эмесмин. Ошондо 2 жолу операция болгон, иммунитетим түшүп кеткенде кармаган деди, бирок мен кичинекейиңде болгон соң бул полиартрит менен ооругансың деди. Глазный врач. Аны сен билбей жүргөнсүң, иммунитетим түшүп кеткен дегенен кармаган ошол ооруң деди да. Ага сен эч мындай ден соолугуң жакшы болуп, өзүң тоготпой жүрө бергенсиң, иммунитетиң күчтүү болуп деди. Иммунитетим түшүп кеткенден кийин ушул оору резко кармаган деди да. Ага чейин эч тоготпой жүргөнсүң деди. Мен ага чейин жакшынакай эле жүргөнмүн, эч кандай орунду билбейт элем. Акыркы ушундай 2013-төн кийин ушинтип операция болгондон кийин ушинтип ооруп калдым. Капысынан эле. Эч мындай болгон эмесмин. Өзүңүз да жакшы көрбөйт. Өзүм азыр чындыгында мындай свет күйгүзгөндө да боп-боз болуп калат. Эми көз көрүүдөн өтө кыйналдым да. Көз көрүүдөн өтө кыйналдым. Операция болуп калса, операция кылып алсам, эл катары көрүп калсам деп неме кылам. Операцияга канча экен көзүңүздүн операциясы? Аны Алмаз Глазга барып текшергенде 2 көзүңө $1000 деп койду. $1000 болсо айга экен. Операция кылып коебуз деди. Операция кылгандан айга көрө эле. Ошондон коркуп атам да, мен гарантиясы барбы деп немесем, аны врачтар өздөрү билет деп койду. Ошол жерде бир аял иштейт экен, ошол 500 алып анан текшерди, бүт аппараттарына салды, ушу текшерип неме кылып берди. Анан Динченге немеге жазып берди, ачкеге, университетиге. Акыры жүрүп баары бул деле ачканда эле күч жетпей калат деди. Анан ого ишенбей мен областной больницага барып, дагы врачтарга көрүндүм. Областной врачтар дагы айтты. Жүрүп ошо көзүңдө баары ошо ачканда эле ал жетпей калат. Бул катаракт бара бара калыңдай берет деп койду. Ошо менен. Сиздин өзүңүздүн канча балаңыз бар, үй бүлөңүз тууралуу айтып берсеңиз. Жолдошум 2004-жылы өтүп кеткен. Ошо 2 баланы өзүм чоңойттум, өзүм тарбияладым. Ушул балам ошо аягына жакшы жардам берип, ушул мени больница абагына жаткырып турчу болчу. Азыркы убакта мынантип эч жардам жок. Балаңыз кайда? Россияда иш жүрүшпөй, эч кандай неме албай, ага деле эч ким мындай поддержка бере турган эч ким жок. Балам деле ошо кыйналып, кысталып жүрөт ал жактачы. Кызым 8-класста окуйт. Кызым деле ошо окуу кийимдерине, тамак ашына бардыгы пенсия жетпей, дары-дармегиме жетпей, ошондой эптеп-септеп, өлөсүнүн күнүн көрүп эптеп жашап атам да. Аргасыздан коомчулукка кайрылууга мажбур болдуңуз. Сиздерге коомчулук бирден жардам беришти. Мен ошо неметпек деле кайрылгым деле эметкен эмес. Сен немеңде ошо мен мурунку кошуна болуп жашап кеткен квартирант келиндер, эжесиңде болуп жашайт эле. Ошолор эже ушинтип кыйналып отура бересизби деп ошолор сага телефон звонок кылыптыр. Сага неметиптир, ошо эжебизге жардам берди деп. Олар деле келип турушат. Келген менен алардын колунан эмне келет, олар деле квартирада жашашат, кыйналышат олар делечи. Анан ошо айла жок, мына коомчулукка кайрылганга туура келди. Мына муундарыма лечение алды, ар 6 айдан лечение ала албайм. Дары-дармегим убагында ала албайм. Көзүмө операция кыла албайм. Ушинтип кыйналып атам азыркы убакта. Чындыгында мына ооругандан кийин билет экенсиң, мына коңшу колоң кандай экенин. Себебинде жакшы болсоң жардам бере албайт экен, жаман болсоң, жакшы болсоң көрө албайт экен, жаман болсоң жардам бере албайт экен. Ошондо билдим мен кандай адамдар экенин. Ушул жерде канча адамдар
ал жардам комуна кайрылганда дагы ол мындай жүрөт, аякта жүрөт. Көзү жакшынакай көрөт, жакшынакай басат дейт. Кандай ошом жакшынакай басып, жакшынакай көрүп калсам мен. Ушундай чындыгында кечегинде ана Мансуранын неме тутканда баягы семиз катынды көрүп алып, ушу катындай эле басып калсам мен бир жерге борсо болсо мен ишке кирип алат элем, мен иштей берет элем мен. Ушул катында 10 жылдан бери мечитте отурам деп айтат. Уялбай деп өзүмө өзүм чындыгында кызылуу болдум менчи сейилинде. Аны көзү көрсө, путу колу оорубай жакшынакай басса, неужели ошол ошодо отурат. Мен ошо мечитке да кайрылганымда азыр намаз жумадан чыгышат, сен эле карапка кармап тур дегенде мен ыйлап баса бергенмин, карапкасын таштап коюп. Анан кандай адамдар ушинтип турушат, жакшынакай балдарын кантип оорукчан кылышат, кантип өздөрүн жакшынакай басып жүрүшүп, кантип ошо мечитте отурушат түшүнбөйм аларга. Ошол менин улам чыгарган материалды элдер алдап атат да, көп алдап атат да. Ошон үчүн мен сен муктаж эмес билбей калдым. Ошон үчүн мен сен айттым, ошо биринчи тартпай туруп, ошо менин врач менен барып сүйлөшүп көр. Видеого тартпай эле, ушундай чында ошол эже ооруйбу, кызы Аксына деген кызы бар экен деп, мына документтеримди алып барып берейин сага ишеничтүү. Ошого баягы врач менен барып сүйлөшүп кел. Анан кийин мен мына Диншенгеби алып барып көзүмдү текшертип көр, чындап көрбөйбү, көрбөйбү, ошону билип неме, анан кийин чыгар деген себеп ошол эле да, ак жол. Себебин азыр адамдар эптеп эле акча алмай өлүп калыптыр. Мен ушундай немеге келип калдым менчи. Неужели биз мынтип ооруп жатабыз, кыйналып атабыз, анан биз жардам сурай албай эле, анан ден соолугу жакшынакай кече кызы сиз берген акчаны кызы апасы мынтип эсептеп алса, кызы мынтип карап атат, кантип ошо кызы көрүп турган кызын кантип көр кылып чыгарып атат. Ошо Мансурага мен ушунча нааразы болдум менчи. Болтоева Бурмакан Абытовна. Каерден болот? Өзүм Карагулжан Биймырза айылынан болом. Телефон номериңиз? 778 50 18 19. Номер, телефон номер. Сиздин диагнозуңуз эмне экен? Ревматоидный полиартрит, остеопороз костей. Кыргыз Сасанда окуйм. Сөөгүңдө мына остеопороз бар дейт, мына сөөгүңдө кальций жок дейт. Ошоланып турат дейт. Ошого эже жыгылбаңыз. Өзүңүз да этият кылыңыз. Эгер жыгылсаңыз сөөгүңүз бүтүшү кыйын болуп калат деп врач айтат да менчи. Одан буга чейин да 2 жолу жыгылдым. Жыгылып, каттык жыгылып, колдорум сейрилип, бирок Кудай сактады, ошо сөөктөрүм сынып кетпеди бирок.